Ушу бизде могу тууганчылык аябай чоң орунду ээлеп келген да, аябай чоң орунду ээлеп келген. Бирок барган сайын баары аралашып кетип баратат да. Башка элдердин жанагы жашоо системасы кирип баратат. Баары чаташып баратат. Өзүңдүн атаң жакшыбы же кайнатаң жакшыбы, өзүң апаң жакшыбы, кайненең жакшыбы түшүнүксүз болуп барат барган сайын. Эркектер аралашып күйөөгө тийгендей болуп эле барып кайын журту менен жашап кетип атат. Анан жанагындай тойлордо башка жерде түшүнбөйсүң ким жүрү. Бир шпаналар эле жүр да, шпана. Ар жактан келген эч ким тааныбаган бир кишилер жүр да. Анан ким десең билбейсиң, ал же тайкелери, тайкелеринин туугандарыбы, же кайын журтунун туугандарыбы, кайын журтунун классташтары баары жүр да ошо. Ошондой бардак да. Өзүңдүн тууганыңды караш биринчи. Ата журт деген ошо өзүңдүн атаңдын туугандары, уруулаштары, өзүңдүн жакын туугандарың да. Өзүңдүн уруулаштарың. Ошону караш керек. Ошолор менен бир болуш керек. Бүт нерсеңди ошолор менен чечишиң керек. Ар кимди аралаштырбай. Ата журт деген эң негизги журт ошо ата журт. Ата журт проблемаң болсо ата журт чечет. Сүйүнүчүң болсо да, күйүнүчүң болсо да, кандай болсо ата журт менен чечиш керек да. Ата журт келип жардам берип, катышып, чечишип, коргоо керек болсо. Материалдык, физический, моральный бүт жагынан колдоо көргөзүп, ошондой болуш керек да. Мына коммунизм болуп жана алкоголизм болгондо бүт жоголуп барат да, бүт жоголуп кетти даже. Жети ата дегенде азыр фиктивный эле, жети атанын атын эле билип атат, атын эле. И то көбү фантазия болот, көбү фантазировать болгон. Жети ата деген жети жанагы муун, ошо жети муун, жанагы жетинчи атасына чейинки. Ошолордун баары бир тууган болуп эсептелип, ошолор жанагындай бири-бирине үйлөнгөнгө болбойт деген закону бар болчу да Кыргыздын. Азыр ат эле калды, ат эле. Чычаламай калды. Ой, сен жанагы эки бир тууган үйлөнүп калды деген. Башка эч нерсе калган жок. Чынында ал жанагы жети ата деген бир туугандай бири-бирине көмөктөшүп, каралашып, карап, өз бир туугандай сыйлап, урматтап, жардам берип, ушинтип жүргөн да. Ошону жети ата дейт. Даже өлүмгө чейин, мисалы жанагы кун кууганда кошо барышып, кун куушуп, же кунду кошо төлөшүп, ошонун баары жети аталык болгон. Мындай бири-бирин колдогон, бири-бирин коргогон, баккан, жардам берген, жесир болсо жесирин алган, жесирин баккан, жетимдердин баарын баккан, өз баласындай, өз бир туугандай. Азыр карабайт эч ким. Жетимдер ачка, жесирлер жүрүп байкуш ар жакта. Эч ким карабайт. Анан эметкендер келип калат да, мына жети ата деп эле. Жети атанын эч нерсесин билбейт. Жөн бир аттары жаттап алган болду. Ошо жети атасын деле сыйлабайт. Жүрөт. Ар ким менен алкаш болуп, зынакорлук. Ошо жети аталарынын кыздары менен зына кылып жүрөт иттер. Анан да жети ата деп коет. Мына өз эмең ата журтуң. Мына ошол өзүңдүн журтуң. Ошону аралаштырбаш керек. Жанагы үч журтуң бар, мына тай журтуң бар, анан кайын журтуң бар, анан үчөөнө тең жанагы тең кара дейт го, туура эмеспи бачка? Тең жанагы түпкүчтүн 4 бутундай деп атат. Бок жаат эми. Кактагы сен тең алса. Үйүңдө апаң башкарганда үйүңдө тайларың жүрөт. Кечке чейин. Аялың башкарганда үйүң кайын журтуң жүрөт. Кечке чейин кайын журтуң жүрөт. Өзүң журтуң жок. Өзүң бүжүдүң журтуң баары качып кеткен, батпай калган. Баары кетип калган. Сый болуш керек алар менен. Мына кайын журт менен сый. Алыс кармагыла. Ал жана кайын журт деген аялың төркүндөрү. Бүттү, мына катынды алдыңбы, бүттү. Төркүндө уже бүттү, келбесин. Төркүндөрү бүттү. Жок, жол жок. Мындай жооз да жок, келе турган эмези жок, жөнү да жок, келе турган. Болду.
келбесин. Кайын журт менен ата журт тең кара дейт го, ошол туура эмеспи да? Тойлордо айтып калат го ачке. Ошо туура эмес ал, эч качан. Кантип сен туура карайсың? Тең карайсың. Эч кандай тең карай жок. Мына болду, мына калыңды бердиңби? Кызыңды алдыңбы, кызын? Бүттү, все, кызына тийишкенге укугу жок. Эч кандай укугу жок. Бүттү, ата-эне кызын бергенден кийин бүт укугун кошо берет. Анан күйөө балага айтыш керек, өзү кайната күйөө балага, бала, мына муну кызды эми сага бердим. Бүт менин милдетим баары сага өттү. Менин укуктарым кошо өттү. Бүттү. Менин эми эч кандай милдетим да жок, укугум да жок деп. Ушинтип бериш керек. Болду. Эми сен бак, сен кара, сен жаша. Бүттү. Фамилиясын да өзгөртүп ал. Ошо илгеримде фамилиясын да өзгөртүп алчу деп барды. Күйөөнүкү барып, болду өзгөртүп, ошолордун үй бүлөсү болуп, ошолордун өзүнүн киши болуп, өзү негизи аялдын кайын журту болбойт дейт да. Аялдын кайын журту болбойт. Аялдыкы барган жери ошо бүттү төбөлүктө ошонун үйү. Ошол жердеки ал даже жанагындай чужой болгон эмес жок да. Кайын журттар. Кантип мен силердин үй бүлөңөрмүн да дей турган болушат. Анан берде экөөүн тең кара. Анан экөө тең болот да, эч кандай тең эмес, урматтуулар. Ал өзүнүн үйү оякта, каякта бирөө Оштобу же Жалал Абадтабы же Ысык көлдө бир жерде. Бүттү. Бара өзүң укатың кыл.